Hello, it's me again, Adilet. Салам достор, кайрадан мен Adilet, Tilbil Dolboru. Достор, есіңерде болсо, мурунку сабакта биз убакытты өткөнбүз. Time. What time is it now, guys? What time is it now? Саат канча болду азыр? Азаматсыздар, бүгүн болсо биз жаңы тема өтөбүз. Кийинки сабак бул present continuous деп аталат. Учур чакта сүйлөшкөндү үйрөнөбүз. Ана эмесе даяр болсоңуздар, кеттик. Биз бүгүн present continuous деген теманы өтөбүз. Бул тема өтө керек, анткени биз учур чакта азыр болуп жаткан нерселер жөнүндө сүйлөшөбүз. Англис тилинде сиздер уже to be-ни колдонгонду билесиздер. Эсиңиздерде болсо биринчи атаптоочтор кетет. I, he, she, it, we, you, they. Андан кийин to be-нин учур чагы кетет. I am, he, she, it is, we, you, they are. Ушуну сиз уже колдонгонду сиздер билесиздер. Эми бүгүн биз present continuous'тун этиштер менен иштегенди үйрөнөбүз. Азыр биз колдоно турганга 5 этишти алабыз, бирок сиздерге жалпысынан 20 этиш беребиз. Азыр бул жака жазып чыгат. 5 этиш кайсылар десең, биринчиси eat. Мисалы үчүн eat, тамак жөө. I am, андан кийин глагол eat коебуз да. Eat деген сөзгө англис тилинде ing деген мүчөнү кошуп коебуздар. Eating. Eating. Ошондо I am eating деген сөздү айтсаңыздар, бул учур чакта мен азыр жеп атам дегенди билдирет. Мен азыр жеп атам. Тамак болобу, бир нерсе жеп атам. I am eating. Азыр деген сөз англис тилинде now. I am eating now. I am eating now. Ал жеп атат болсо, he is eating now. He is eating now. Ал кыз жеп атат, she is eating now. She is eating now. Бир жансыз буюм же бир нерсе болсо, it менен колдонсоңуздар, it is eating now. Ал жеп атат азыр. Биз жеп атабыз, we are eating now. We are eating now. Сен жеп атасың же сиз жеп атасыз болсо, you are eating now. You are eating now. Алар жеп атат, they are eating now. Эми eating деген сөздөн кийин эмне жеп атат сиздер өзүңүздөр айтсаңыздар болот. Бир алма жеп атабы, гамбургер жеп атабы, тамак жеп атабы, eating деген сөздөн кийин кошуп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн, I am eating an apple now. I am eating an apple now. Эми сиздер айтып көрүңүздөрчү. Сен алма жеп атасың деп. You, молодец, жакшы. You are eating now. Эми тамактануудан башка да бир нече этиштерди алып алалы. Ошонун бирөө work. Бул иштөө дегенди билдирет. Мен иштеп жатам деп айтып көрүңүздөр. Мен иштеп жатам. Туура. I am working now. I am working now. Иштеп жатасыз, компьютер менен би жумуштабы. I am working now. Азаматсыздар. Экинчи этиш бул суу ичүүнү алалы. Drink. Англис тилинде drink болот. Ал суу ичип жатат деп айтып көрүңүздөр. Ал бала суу ичип жатат. Азыр суу ичип жатат. He is drinking now. Суу болсо water. He is drinking water now. Ал азыр суу ичип жатат. Дагы бир этиш алалы. Sleep. Are you kidding me? Sleep. Уктоону билдирет. Ал кыз уктап жатат. She is sleeping now. She is sleeping now. Ал кыз уктап жатат. Дагы бир этиш алалы, бул болсо ойноо. Ойноону баарыбыз жакшы көрөбүз, Футбол ойноо, бадминтон ойноо, же болсо башка оюндарды ойноо. Play. Play. Мен азыр футбол ойноп жатам деп айтып көрүңүздөр. I am play. Playге кайсы мүчөнү кошобуз? Туура, ing. I am playing football now. I'm playing football now. Азаматсыздар, улантабыз. Эми present continuous'ту жакшылап түшүнүү үчүн сиздерге убакыттын линиясын чийип берейин. Элестетебиз. Могул жер
бул өткөн чак. Англис тилинде past simple деп аталат. Муну келерки сабактарда өтөбүз. Берирээк келебиз, келер чакка. Бул future simple, келер чак. Муну да өтөбүз. Бирок азыр биз өтүп аткан тема бул ортосундагы present continuous. Азыр болуп аткан убакыт. Now, азыр. Же болбосо at the moment, азыркы учурда дегенди билдирет. Present continuous'ту кайсыл учурда колдонобуз? Present continuous бул жалпысынан болуп жаткан нерселер эмес, азыр болуп аткан, азыркы учурда болуп аткан нерселерге гана колдонобуз. Азыр кыймылдап аткан болсоңуз, ошого колдонобуз. Азыр тамак ичип аткан болсоңуз, ошого колдонобуз. Азыркы учурду элестетип туруп эле ушуну колдоно берсеңиздер, эч качан жаңылбайсыздар. Эми сиздерге тапшырма. Жанагы 20 глаголдун бардыгын колдонуп, үйдөн өзүңүздөр сүйлөшүп көргүлө. Учур чакта азыр эмне кылып жатасыздар? What are you doing now? What you doing now? Анан комментарийге жазыңыздар. Подписаться кылып, лайк басканды унутпаңыздар. So guys, hope to see you again. Bye bye.